Ак Элберс кыргыз тоолорунун бермети. Ак калпактуу ала тоонун символу делген Ак Элберс кыргыз эли үчүн эзелден ыйык жаны бар катары сыпатталып, кыргыз элинин, кыргыз баатырларынын колдоочусу болуп эсептелип келген. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов дагы өз калеминен жаралган акыркы чыгармасында бекеринен Жаабарс аттуу Ак Элберске карата экологиялык көйгөйгө токтолбосо керек. Башка жандыктар тоодогу кар күрткүлөрдүн туткуну болбоо үчүн жол издешет. Ал болсо күчтүү, бет алган жеринен кайтпайт. Ата-бабаларыбыз эгер Ак Элберсти жоготуп алсак, анда ала тообузду да жоготуп алуу коркунучу турат деп айтышкан экен. Бул нерсеге далил болуп, Манас атабыздын колдоочулары да Ак Кабылан, Ак Элберстер деп аталып келишкен. Кыргызстан боюнча 300-дун тегерегинде гана болгон Ак Элберс калган дешет. Кандай гана жагдай болбосун, ар бир жаныбарга аяр мамиле кылсаң, жандыкта, жаратылышта ыраазычылык болот деген ишеничтемин. Илгертеден элибизде ак деген сөздү ыйык тутуп келишет эмеспи? Ага ак ниет, ак көңүл, ак калпак, ак пейил, ак адам деген сөздөрү далил боло алат. Ошол сыяктуу Ак Элберс деген сөздү дагы бир нече маани жатса керек. Ак Элберстин тайманбастыгын, аруулугун, сарамжалдуулугун, адилеттүүлүгүн баалоо менен ыйык тутуп, ошондуктан Бишкек шаарынын гербинде жана көптөгөн өлкөлөрдүн мамлекеттик символикалык белгилеринде Элберс түшүрүлгөн болуу керек. Ак Элберсти сактоо максатында 2013-жылы 23 октябрда Ак Элберстин тукумун коргоо боюнча бүткүл дүйнөлүк форум болуп, анда 23 октябрь Ак Элберс күнү деп белгилөө чечими кабыл алынган. Ак Элберстер байырлаган өлкөлөрдүн бири экендиги бизге сыймыктануу менен биз келечек мууналарды көздүн карегиндей сактап, аздектешибиз зарыл. Ак калпактуу ала тообуздун берметин сактап калуу максатында чакырык жасап, жаштар арасында анын тукумун көбөйтүүгө, сактоого үндөө иштерин жүргүзүшүбүз керек деп ойлойм. Манасымдын колдоочусун, Чыңгызымдын Жаабарсын, Акеевдин Ак Элберсинин тукумун баарыбыздын сыймыгыбыз. Ак Элберсти коргой билели. Ысык Көл облусу, Түп району, Долон айылы, Качкын Үмөталиев атындагы номер 22 Долон Жолпорто билим берүүчү мектебинин 11-классынын окуучусу Теңдикова Айзат.